кыргызды кыргыз жок кылат деп көп биздин улуу атабыз энелерибиз айтып калып атпайбы. Мен ошолор менен макул болмокмун да, себеби жакынкы эле Азияларды алалык, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайджанияларды алалык, Казакстанды алалык. Алардын президентини же дагы бир лидерини же дагы бир жакшы бир инсанын жамандап, тилдеп, каргап чыккан эч көрө элекмин да ушул убакка чейин. Ошондуктан биз деле өзүбүздүн адамды эмес, ошол отурган статусту сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени эртеңки күнү бул киши кетсе, сен келип калсаң, ал статус сыйланбай калат да. Ошон үчүн адамды эмес, статусту сыйлаганды үйрөнсөк, ошондо гана биз өнүгүүгө кетебиз да. Анан сиз айткан суроого ар бир нерсени ичара чечкенге аракет кылып, мындай сырттагы бөтөн биздин кошуна мамлекеттерге чыгып шерменде болгондон алыс болсок жакшы болмок да. Ичара бардык нерсени купуя сактаганга аракет кылып, ошону ичара чечкенге аракет кылсак, биздин мамлекет өнүгөт болуш керек. Бизде кыргызды үч эле нерсе жейт: көрө албастык, ушак, анан бири-бирибизди соцсеттен аябай каргап шилтеген нерсе бизди жеп түгөтөт. Бул менен өнүкпөйбүз деп ойлойм. Ошол нерселерибизди ар бирибиз таштап өзүбүз менен жанакы иштесек, мамлекетибиз албетте өнүгөт. Буюрса биз эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болуп калышыбыз да мүмкүн. Анткени биздин жер, кең байлыгыбыз абдан бай.